Турмайынча кетирбейбиз. Элдин эңсеген талабы мүдөөсү 2020 5 октябрда кайрадан калктын толкундоосуна алып келди. Бул күнү 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы калың элдин көңүлүнө жакпай өлкөдө чоң бурулуш орун алды. Эл өкүлдөрүн тандоодо шайлоонун жүрүшү калыс өтпөй калганы айтылып, көпчүлүк эл нааразы экени ачык айтылды. Мындан сырткары парламенттик башкарууда мамлекеттин жоопкерчилиги жок болуп жатканы баса белгиленип, өлкөнүн жоопкерчилигин моюнга алган башкаруучу керек деген талаптар коюлган. Көпчүлүк элдин каалоосу менен ошол учурда абакта отурган Садыр Жапаров чыгарылды. Ал эл алдында кайрылуу жасап, алдыңкы 2 айда мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, жана мамлекет президенттик башкарууга бараарын убадалаган болчу. 2 aydır içinde жаңы baş mıйзам kabul alabыз. Жаңы baş mıйзам. Жаңы baş mıйзамдын негизинде bir mandаттуу parlament болот. Андан кийин премьер-министр деген жок болот. Өкмөт, президент, өзүнчө 2 институт жок болот дагы, bir гана президенттин институту болот. Ошентип акырындык менен эл алдында берилген убадалар аткарылып, 6-чакырылыштын депутаттарынын ишмердүүлүгү дагы 1 жылга узартылды. Бул жылы октябрь окуясына 2 жыл толуп, кандай өзгөрүүлөр орун алды? Элдин мүдөөсү аткарылдыбы? Реалдуулукту карасак, чында эле 30 жылда мындай айлыктар көбөйгөн жок. Мугалимдер, врачтар жана башкалар бардыгында болбогондой мурун болбогондой чында эле айлык көтөрүлдү. Жолдор салынып атат. Мына азыр темир жол дун бүт проекттери даяр болуп калды. Ушу быйыл башталат окшойт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Коррупция менен күрөш болуп атат, эл көрүп атат. Эч кимисин карабай, жолдошу болобу, классташы болобу, бардыгы жоопко тартылып атат. Президенттик башкаруу болот, кумтөрдү элге кайтарабыз дегендер, курултай орнотобуз деген иши турт айткан программасын. Ошо төртөө тең актады деп ойлойм. Мына өзү болсо президенттик башкарууга келдик, жаңы баш мыйзам кабыл алынды, кумтөрдү кайтарып берди элге, анан курултайды азыр орнотуп атат. Бир топ өзгөрүүлөр киргени белгиленип жатат. Учурда көпчүлүк мамлекеттик кызматтагылардын эмгек акыларынын жогорулашы 30 жылдык тарыхыбыздагы негизги чечимдердин бири дешет саясатталуучулар. Бир топ эле акча каражаттар, айлыктарда кошумчалар, батирлер берилиптир. Мен оюмча мындай айткандай социалдык статус өзгөрүлдү, көтөрүлдү. Мугалимдердин, ак халатчалдардыкы жана башкалардыкы. Бул мамлекет бүгүнкү күндө ошол муктаж болгон, кыйналып аткан, ушундай эле коомдо баага татыктуу болгон инсандарга биздин мамлекетибиз көңүл буруп атат да. Мен оюмча бул жакшы көрүнүш. Мынакей 2 жыл өтүп кетти, 1,5 жыл жаштык, аябай кыйын болду. Анан өзү Кыргызстанган, өзү Кыргыздын өзүнүн салтына, наркына негизделген баш мыйзам долбоорун жаздык, элдик долбоор деп аталат. Анан жарым жылдан бери ошону таратып атабыз. Демек, ошол революция болгондон кийин 2 максат коюлган. Бирөө ушул турмушубузду өзгөртчү элдик долбоор деген өзүбүздүн баш мыйзамыбыздын жаңы редакциясын жазып чыгуу. Анан аны элге таратуу. Экинчи болсо, өзүңүздөр билесиздер, элдик президент келиш керек. Элдик президент шайлашып, элдик президент шайлашты. Эске салсак, 2020 жылы 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы элдик революцияга айланган. Анын жыйынтыгы менен бийлик алмашкан, мамлекет парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга келген. Өлкөнүн 30 жылдык тарыхында жалпы 6 президент, 30дан ашуун өкмөт башчы алмашкан. Нурзада Сыдыкова, Алымбек Биктурганов, Регион, Бишкек.